Казакстандын аялдардын укуктарын коргоо жана балдардын коопсуздугун камсыздоо жаатындагы аракеттери Евро биримдиктин Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү жогору баалады. Тери Хакала быйылкы жылы республикада кабыл алынган үй-бүлөдөгү зордук зомбулукту жоюу тууралуу мыйзам кырдаалды мындан ары да жакшыртууга өөлгө болорун белгиледи. Дипломаттын айтымында аны эффективдүү пайдалануу үчүн жазаны катаалдаштыруу гана эмес, кеңири маалыматтык иштерди жүргүзүү керек. Бул туура багытта жасалган чоң жана абдан маанилүү биринчи кадам деп ойлойм. Дүйнө жүзү боюнча ковид карантин учурунда адамдар үйлөрүнөн чыга албай калгандыктан кырдаал начарлап кеткенин көрдүк. Ошондуктан биз үй-бүлөлүк зордук зомбулук темасын көтөрүп, талкуулай беришибиз керек. Ага каршы күрөшүү жоопкерчилиги ар бир адамдын мойнунда. Бул жалпы милдет. Бул үчүн албетте жамааттык аң сезимди, көйгөйгө болгон мамилени өзгөртүү керек. Rights and respect for all human beings.